Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Австралия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Достор, видеолор бат-баттан чыгып турушу үчүн видеого мага жакты белгисин коюңуз жана каналга жазылыңыз. Биз баштадык. Австралия көптөгөн сурамжылоолорго ылайык эң бактылуу адамдар жашаган өлкө. Келгиле, ушул кызыктуу өлкөгө экскурсия жасайлы. Австралия бүтүндөй материкти, ошондой эле Тасмания аралын жана бир катар майда аралдарды ээлеген өлкө. Бул дүйнө жүзү боюнча эң чоң 6-чы өлкө. Калкы 24 миллион. Материктин дээрлик жарымын чөлдөр ээлейт. Чөлдө жашоо кыйынчылыкты жаратат. Өлкөнүн чыгышында климат кыйла жагымдуу, ошондуктан дал ушул жерде жалпы калктын 90%-на чейин топтолгон. Алар негизинен ийри шаарларда жашашат. Австралиянын ийри шаарлары: Сидней, Австралиянын эң чоң жана эң кымбат шаары. Опера театры, Харбор көпүрөсү жана пляждары менен белгилүү. Сиднейдин экономикасы өлкөнүн бүткүл экономикасынын болжолу менен 25%-ын түзөт. Мельбурн, дүйнөдөгү эң чоң трамвай тармагы бар Австралиянын экинчи чоң шаары, узундугу 254 километр. Көпчүлүк туристтер Мельбурнда эң даамдуу кофе бар экендигин белгилешет. 2016 жылы Economist журналы Мельбурн шаарын 6-чы жолу дүйнөдөгү эң ыңгайлуу шаар деп жарыялаган. Брисбен асман тиреген имараттардын, сейил бактардын жана университеттердин шаары. Шаардын айланасында укмуштуудай пляждар, сууга түшүү жана серфинг үчүн мыкты шарттар бар. Таң калыштуусу, калктын өсүү темпи боюнча Австралияда 1-чи орунда турат. Анын калкы жума сайын 1000 адамга көбөйүүдө. Канберра шаары, Австралиянын борбору. Сидней менен Мельбурн шаарынын борбор деп аталуу укугу үчүн болгон тирешүүсүнүн натыйжасында шаар кокустан пайда болгон. Австралиянын өкмөтү ушул шаарда иштейт жана жашайт. Перт шаары, батыш жээгиндеги жалгыз ийри шаар. Кооз жаратылыш жана көптөгөн километр таза жээктер. Жаман жагы чыгыш жээгиндеги ийри шаарлардан алыс жайгашкан. Көпчүлүк адамдар Австралияны жылуулук менен байланыштырат. Бул чындык. Түштүк-чыгыш жээгиндеги негизги шаарлар жер ортолук деңиздин климатына ээ. Бул жерде кар жаайт, бирок өтө сейрек кездешет. Мисалы, Сиднейде соңку окуя 1863 жылы болгон. Кыргызстанда түштүктө жылуу, түндүктө суук болсо, Австралияда тескерисинче болгону кызыктуу. Жай менен кыш да бул жерде орун алмаштырат. Башкача айтканда, кыш июнда, жай декабрда башталат. Австралиянын дагы бир кызыктуу өзгөчөлүгү, алар үчүн дүйнөлүк картаны тескери кылып, алардын мамлекети жогору жакта, калган өлкөлөр төмөндө. Ошондуктан Кыргызстан жана Россия алар үчүн түндүк уюл болуп саналат. Калкы: континентти отурукташуу тарыхын романтикалуу деп атоого болбойт. Биринчи көчүп келгендер англис туткундары болгон. Алар Австралиянын өнүгүүсүн 1780 жылдары башташкан. Ошол учурдан баштап Австралиянын жергиликтүү элинин көйгөйлөрү башталды. Жергиликтүү аборигендерге атайын эскертүүлөр берилген жана алар жарандардын укуктарын жарым кылым мурун гана алышкан. Алардын көпчүлүгү дагы деле болсо жазуу тилин, англис тилин жана заманбап технологияларды билбей, туризм жаатында өзүлөрү үчүн эң жакшы колдонуу таап жашап жатышат. Австралия иммигранттардын өлкөсү. Калктын негизги бөлүгүн Улуу Британиянын жана Ирландиядан келген иммигранттардын тукумдары түзөт. Бүгүнкү күндө азиялык иммигранттардын үлүшү өзгөчө өсүүдө. Бүгүнкү австралиялыктар бардыгына адилеттик жана теңдик идеясын жетекчиликке алышат. Көпчүлүгү абдан жылуу, жумшак, жылуу мамиледеги адамдар. Бул жерде кылмыштуулук төмөн. Негизги тили англис тили. Популярдуулук боюнча 2-нчи орунда Кытай, Италия жана грек тилдери. Жаныбарлар дүйнөсү. Австралияда планетанын башка жерлеринде кездешпеген жаныбарлар коала, кенгуру, эмус, платипус жашайт. Кызыгы, бул континент маймылдардан толугу менен кургалган. Бирок Австралия ошондой эле эң коркунучтуу жана уулуу жаныбарлар жашаган жер катары белгилүү. Жылаандар, жөргөмүштөр, медузалар, ошондой эле акулалар жана крокодилдер. Бактыга жараша аларды жапай жаратылышта гана кезиктирүүгө болот. Ошондуктан мегаполистин жашоочуларына эч кандай коркунуч жок. Кыргызстанда көнүп калган көгүчкөндөрдүн жана таранчылардын ордуна бул жерде папугайларды кезиктиресиз.
Жаратылыш климаты. Австралияда күн аябай ысыйт. Ошондуктан бул жерде күндөн коргоочу кремдер колдонулат. Австралияда таза суу боюнча кырдаал курчуп турат. Ошондуктан айрым штаттарда сууну пайдаланууга расмий чектөөлөр киргизилген. Мисалы, автоунааны шланг менен жууганга тыюу салынат. Чака менен жууганга гана уруксат берилет. Азыр өлкө деңиз суусун тузсуздандыруу технологияларына активдүү инвестицияларды жумшоодо. Ири шаарлардын сыртында адамдар негизинен дыйканчылык менен, тактап айтканда мал чарбачылыгы менен алектенишет. Австралиянын айылдары абдан бай көрүнөт. Жеке менчик бул жер тилкеси бир жалгыз үй гана эмес, ага жанаша жайыттар жана өрөөөндөр, көбүнчө бүтүндөй көлдөр дагы жеке менчикте болушат. Австралиянын жол тармагы жакшы өнүккөн. Жолдордун жалпы узундугу болжол менен 1 миллион чакырымды түзөт. Австралия Холден сыяктуу өзүнүн жеке автоунаа өндүрүшү бар өлкөлөрдүн бири. Бензиндин баасы Европага караганда кыйла төмөн. 1 литри орто эсеп менен 90 центти түзөт. Коомдук транспорт жакшы өнүккөн. Бул жерден жер астындагы метрону таппайсыз, бирок бул жерде шаардык поезддер жүрөт. Экономика. Австралиянын экономикасынын негизи тоо кендери жана айыл чарбасы. Австралия алмаз, опал, коргошун, уран жана темир кендерин казып алуу боюнча лидерлердин бири. Ошондой эле жүн өндүрүү боюнча дүйнөлүк лидер. Жана кургакчыл климатына карабастан ал буудай менен дүйнөдөгү ири камсыздоочулардын бири. Австралиялыктар өз өлкөсүнүн сүйүшөт жана сыймыктанышат. Өлкөдө жашоо деңгээли жогору. Орточо эмгек акысы айына $3358 түзөт. Балким ошондуктан көпчүлүк адамдар мансапка бекемделишпейт. Алар эс алууга жана өзүн өзү өнүктүрүүгө көп убакыт арнашат. Австралияда эмгек боюнча кесиптик эмиграция боюнча ачык программа бар. Мындан тышкары көпчүлүгү ийгиликтүү бул өлкөгө окуу үчүн кетип, андан кийин ошол жерде иштеп калышат. Кинотеатрга баруунун баасы болжол менен $20 түзөт. Ресторанда 2 кишилик кечки тамак орточо эсеп менен $60 жакын. Ал эми Макдональдста ачылган комбайн $8. Атактуу Сидней опера театрына билеттер $300 ашат. Австралияда квартиралар жана үйлөр орточо эмгек акы менен салыштырганда эң кымбат өлкөлөрдүн бири. Мисалы, Сидней шаарында бир үйдү ижарага алуу жумасына $400 түзөт. Австралия дүйнөдөгү эң чоң үйлөрдү курганы менен дагы белгилүү. Жаңы турак жайлардын орточо аянты 214 чарчы метрди же бир адамга 89 чарчы метрди түзөт. Австралияда жибектей куму бар 10 000ге жакын пляждары бар. Болжол менен күн сайын бир пляжга барсаңыз, бардык пляждарды кыдырып бүтүш үчүн 30 жыл убактыңыз кетет. Бул жакта серфинг жана ар кандай ресторандар, дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн тамак-аш азыктары чагылдырылган. Ашкана. Австралиянын негизги улуттук тамагы куурулган эт, тагарак айтканда барбекю, ошондой эле селдере жана пияз эттен жасалган пирог. Ошондой эле дүйнөгө белгилүү Фостердин сырасына кошуп ачыткы экстрактына негизделген вегемит пастасы. Эң жаңы деңиз азыктары жана экзотикалык жемиштер Австралиянын менюсунун сыймыгы. Ооба, бул жакта кенгурунун этин жешет, бирок австралиялыктар өзлөрү кенгурунун этин көп деле жей беришпейт. Негизинен көпчүлүк кенгурунун эттери сыртка экспорттолот, болжол менен 70%. Австралиянын эли кофе жөнүндө акылынан адашып, анын идеалдуу сапатын баарына жарыялоону өз милдети деп эсептешет. Австралиялыктар пабтарда эс алганды жакшы көрүшөт. Пабтар бул жерде ар бир бурчта жана ар бир айылда бар. Бул англис тамырларынын так изи. Австралия абдан спорттук өлкө. Спорт залга баруу, чуркоо, йога же серфинг, велосипед тебүү бул жерде укмуштуу популярдуулукка ээ. Семиз адамдар сейрек кездешет. Алардын көпчүлүгү өзлөрүнө кам көрүүгө аракет кылышат. Орточо жашоо узактыгы дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири, дээрлик 83 жаш. Австралиянын улуттук спорту крикет, ошондой эле популярдуу футбол, теннис, сууда сүзүү жана серфинг. Толкундарды багындыруучулар көптөн бери Австралиянын экинчи үйүм деп эсептешет. Ушул жерде гана сиз бир эле учурда эки океанда серфинг кылып же деңизде сүзө аласыз. Тынч океанда жана бир эле учурда Индия океанында.
Австралияга сиз бир жолу келип, аны түбөлүк сүйүп калышыңыз мүмкүн. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Германия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгышы үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар. 100 мага жакты белгиси топтолгондон кийин кийинки видеону дароо киргизебиз. Бул видеону WhatsApp'тагы досторуңузга жибериңиз жана каналга сөзсүз жазылыңыз. Көрүшкөнчө достор.